Келиңиздер, бекер алма байке. Келсеңиз, осты көрүңүз чындакей. Кимде-ким экзаменди жакшы тапшырса, анын да окуусу бекер болот. Мамлекеттик гимназиянын стили бекер да. Бирок биз жакшы окугандарга бекер дейт. Гимназияда окуңар келеби? Бүгүн гимназияга барсак, толо ата эне, балдар. Күйөөңө да ушунчалык ишенесиңби? Эркектин адамгерчиликтүү, жакшысы турат. Анан булар тазалап коюптурбу? Өзүңдүкүн каралчы. Меники таптаза эле. Эмне кылып атасыңар? Дедалдын канаттарын жасап жатабыз. Кимдин канаттары? Апа, ал дедалым байыркы Грецияда жашаган адам экен. Анан ал өз колу менен канаттар жасап, деңиздер учуп өтүптүр. Аны ким айтты? Гапаргай айтты. Ай ушу силердин гимназия. Кадимкидей эле мектептин сабактарын бербейби силерге? Кайсы эле адам канат менен учту дейсиң? Тур. Дидал медалыңарды коюп барып, малды сугарып келгиле. Тур дейм. Турса айтты. Турду атам. Өзүң дейм. Сен баласың, же мен балам? Тур. Сагай турду ти. Сагай. Мага айткан жок. Ким бала, менби же сенби? Тур дейм. Баласың. Бас сен деди. Мен барбайм. Жанара. Бар сен дагы. Жөнө. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Саазбай. Саатчылык. Иш илгери болсун. Кудайдан болсун Гапар, жумушка жөнөдүңбү? Жарым саатта сабак башталат. Теги Азат үлгүрөбү? Азат бир жумача бара албайт го сабакка. Бир жума? Бир жума. Программадан артта калып атат. Эми Азат жок эле эптесиңер болобу же ал кечинде келип жардам берип? Окуучулар ансында мектептен да кеч таратып атасыңар. Кечинде китеп окуп жетишпей атабыз. Бул биздин бир жылдык түшүм да. Жийип алалы. Түшүнүп атам, бирок баланын азыр биринчи жумушу бул билим алуу да. Сен бир-эки жума жомокторуңду окубай койсо эчтеке болбойт. Балдардын башын айландырып, элдин баарын алдап, гимназия бекер окутабыз деп, анысы деле бекер турбайбы гимназия? Ята олдуңуз. Ошо мектепке барбай эле койдум. Чоң кишилер сүйлөшүп аткандар тур. Мен эмне деп алдадым? Бекер нерсени бекер дедим. Же бекер нерсеге акча төлө дедим. Гапар, ушунчаңда жолуңа түш, мектебиңе бар. Кечигип каласың, экөөбүз аз уруша кетпейли. Саламаттарыңыз ай. Эмне силер сабактан эрте келиңер. Мага жардам берсин деп бүгүн жиберген жокмун. Жүн тытсын деп сабактан калтырдыңбы? Ой, булардын сабак деле окушпайт экен. Кече болсо келелден кечке канат жасап отурушту жерде. Учабыз дешип. Ой, гимназияга киргенден бери булардын оюнун баары асманда. Эми окуу деген ошол да. Койчу. Билим алууну үйрөтөт дегенде сабак болмок беле. Апа, ал деген үйрөнгөндү үйрөткөн сабак. Мына, көрдүңбү? Гимназияң буларды жинди кылып бүтмөй болду. Экөөбүз билимдүү болгондо түшүнмөкпүз. Эсепти. Тамганды үйрөнгөндөн кийин экөөбүз го аны билебиз. Бирок керелерден кечке саат 2-ге чейин алып отурат деген эмне деген, я? Булар эмне, космонавт болобу сага, я? Түшүрчү колум. Сен менин атам жөнүндө эмне дегенсиң?
Айталачы. Онурсун. Ушунда балдар мени алдап атышабы? Экен деген эмесмин. Чын эле. Сен эч нерсе дебесең, балдарга алып айтпаса, мен сам чума көрүнүп атамбы? Бекжан! Бекжан! Эмне болду? Жакшы элесиңби? Жакшы эле. Ай ушулоң болгон дей баштар. Ким экен жанындагылар? Эч ким эле жеке. Мен көрбөдүм, айта бер. Эч ким эле жеке, баары жакшы эле. Эмне коркуп атасыңбы? Айт. Жок жеке, баары жакшы эле жеке. Жүрчү директорго. Жүрү. Бас. Ey балам, каяка жөнөдүң? Мектепке. Мен сени малды карадып өдүм билем. Талаада жумуш деген толтура болуп атат. Ата бүгүн жаңы тема өтмөкпүз да. Ал жака мен сөз барышым керек. Малдарды түштөн кийин эле алып чыгайынчы талаага. Ой, кеч болуп калат анда, кеч болуп калат. Азыр жөнөшүң керек. Мектебиңден кийин кечирээк деле барсаң эчтеке болбойт. Ата, анда математика биринчи сабак. Математикадан кийин суранып келейинчи. Балам, ошол сенин математикаңан сүт чыгабы? Же эт береби? Мына ошо бореки 3 уй, мына ошо эки баардыгын берет сага. Сөздү көбөйтпөй. Эртерээк бар. Жөнөгүн, давай. Мектебиңе бир жума кечирип барсаң эчтеке болбойт. Бар, жөнө. Ай балам, сен каяка? Малга? Бул эми тезирээк. Атаң эмне дедиле? Батыраак барбайсыңбы? Çaydan almış. Баса инвалид группага тапшырып койдум. Баса ой өйрөт экен. Жакшы жаңылык болуптур. Айыл өкмөткө да жолуктум. Балки үй берип калышабы. Болсун. Бирок мен сизди шаштырган жокмун. Жок. Мен сизди шаштырган жокмун дейм, жашай бериңиз. Бирок ошентсе да өз үйүм, өлөм төшөгүм дегендей. Сизге чоң рахмат. Сабактарды жөнгө салып алдык. Чоң иштерди кылдык. Окуучулар менен бир нерсе кылыш керек болуп атат. Күн сайын азайып баратат. Минтип отурса жаап коюшпайбы? Башым кат бүттү. Ата-энелер менен күндө урушам, талашам, такыр түшүнбөй коюшту. Катта жөнөтөм. Ата-энелерди айтам, такыр түшүнбөй коюшту дейм. Ошо да. Эгер сиз мага жолукпаганда үйүмө келип, мен мектепти иштейт белем, иштебейт белем. Балдарга да ошентип үйүнө барып жолугуш керекпи дейм я. Мүмкүн көзмө көз, оозмо ооз сүйлөшүп дегендей. Кел анда чайга бата алып коеюн. Чайыңа чоң рахмат. Туура, биз кеттик. Рахмат айланайын чайыңа. Айла жоктан сизди чакырууга туура келди. Уулуңуз өтө тентек. Эжекейлери менен айтышат. Өзү курду балдарды үркүтүп коркутат. Өткөндө бир баланын башын жарып коюштат. Иттин баласы.
Eң иштебейт. Акыркы 2 айда бул 5-нчи жолу ушундай окуу болду. Дагы жакшы, Кудай сактап, милицияга түшкөн жок. Келе со. Сага эмне жетпейт я? Кийимиң бүтүн. Курсагың ток. Акчаңды берем. Кичине иштетпейсиң балды көкмейиңди. Сизден сурамчы. Балаңызды алып кетиңизчи. Коюңуз эми. Мен муну менен үйдөн өзүнчө сүйлөшөм. Оңолот. Эми мындайды айттык, тигиндейди айттык. Так түшүнбөйт экен. Карайсыз. Милицияга түш болуп калса дагы бизге азап да, сизге да азап. Эми каяка апарам мен муну? Каяка апарам? Бул жакта жаңы гимназия ачылып атат. Мүмкүн ошол жака барып көрөсүңөр. Гимназияга? Ушубу? Анын директору деген эле ыйланат экен. Барып көрүңүзчү. Турганым безирейт. Бас! Кеттик. Баптыңыз. Жакшы, жакшы барыңыз. Кимей? Ассаламу алейкум. Алейкум. Сиз Зульфиянын атасы болсоңуз керек. Мен гимназиянын директору болом. Дагы балдардын башын айланып аткан сен да? О сен. Келди я. Дагы алкаш досторун келдиби? Саламатсызбы? Мен Гапыр. Саламатсызбы? Үйгө кириңиз. Алкаш деп алдым окшойт, кечиресиз. Силерди убара кылбайын. Мен атайын ата-энелерге жолугуп жүргөм. Зульфия кандай? Акыркы күндөрү гимназияга келбей калды. Зульфия жакшы. Бизге жардам берип эле бошобой айтат. Барбайт. Биз аны башка мектептен окутабыз. Эмне? Сен өзүң айтпадың беле? Ушул мектеп тажатып бүттү деп. Кечиресиз. Бул мас болуп алып эле дөөдүрүп атат окшойт. Эчтеке эмес. Мен атайын кыдырып жүрөм. Зульфиянын аракети жакшы, тарыхка да аябай кызыгат. Эми башка мектепке которбой турсаңар, мындан да күчтүү чыгат буйруса. Азыр биз кеңешип атабыз. Бирок бул мектебиңерде сабагы көп экен. Нормально сабак өтпөйт экенсиң. Капкаяктар бара, саляди. Эмне? Чында. Мына, булардын мектеп эмес элечи, бир секта экен булар. Сен секта дегенди кайдан билесиң я? Арак ичип жүрүп эмне акылдуу болуп кеттиңби? Соолуп, тоокмей болгон жандан көрө арак ичип жүрүм да. Акылдуу болайын деп атчы. Эмне? Ким тоок де я? Мен тоокторго жем чачайын. Сага эмес, тооктор. Кирчи быдын. Кирчи. Улук. Барган сайын эле уйлардын сүт азайып баратат да. Каяка кайтарып атасың сен буларды? Саз жакан апа. Жакшы эле жайып атасыңбы? Билбейм. Тойбой келип аткан сыяктуу. Ошо чөптөр кадимгидей эле. Жакшы карачы, макулбу? Кез апа жардам берейин. Чын эле азайып калыптыр, Алар ошондо бул жакка кире албайт да. Көчөдөн баары карма болот го. Коркпогула. Жүргүлө. Биз бул жерде окуп атабыз, билесиңер го. Өзүңөрдүн айылыңарда мектеп калбай калды эле. Барып көр да билесиң. Болом эмне дейт? Кыйынсың. Же чыгасың, а? Булар биз бул жерге жөн гана окуганы келдик. Андай болсо төлөгүлү.
Неге? Абага биздин айлабасы бекер эмес. Төлөйм акча жок. Бекзат. Бекжан. Бекжан. Кандай анан Батыр? Нормально. Нормальный деп қойды. Қайдан нормальный? Бірден мектепке отпай қалды. Егер сіз албасаңыз, анда бұл эшекті интернат қайда. Мұндай кейпі менен ертеге geçпе. Түрмеге түшеді. Сабагым бары 3, 2. Ата-энелерден, мугалимдерден арыз, мектептен ескертүү. Класс жетекчиңдин жазган характеристикасын окусаң жүрөгүң түшөт. Бирок менимче мунун баары башкалардын ою. Мага бир нерсени айтчы. Бунун баары чынбы же чын эмеспи? Жазылган сөздөр чынбы? Жок, андай эмес. Анда эмне минт жазып атышат? Билбейм. Мен билем. Биз сенин мээңе кирип оюңду окуй албайбыз. Жазаган иштериңди гана көрө алабыз, туурабы? Туура. Эгерде сен бизге чыныгы Бекжанды көрсөтөм десең, анда сени гимназияга алалы. Макулсуңбу? Саламатсызбы? Кел. Сиз кимсиз? Мен Архимед. А сен кимсің? Архимед? Мида. Кадимки деле Архимедпи? Ооба да. Сиз эмне кылып атасыз? Мен көптөн бери ойлонуп жүрөм. Тегеректин аянтын кантип тапса болот. Ал оңой эле да. Биз ал теманы өткөнбүз. Сен билесиңби? Ооба да. Ал формула мындай. S барабар пир 2. Эврика! Эврика! Сен башың укмуш иштейт турбайбы? Атың ким? Улук мырза. Улук мырза. Малгана. Иә. Малгана. Тур. Малдар қайда? Мал. Ата мал. Малдар. Малдар ечагала үйгө барган. Сен өзүң жоксуң. Каякта жүрөсүң? Мен сени издеп келдим ушакка. Икте окчат уктап калыптырмын ата. Уктап калыптырмын дейт. Могул эмне? Бүгүн мектепке бардым. Алдыгы кебеттең менен бардың мектепке. Жок. Кийимдер сумкада. Сенчи кайсыл убакытта ошол мектепке жетишип барып жүрөсүң я? Эртең менен эле уйларды ылдый айдап коюп барып келдим. Мейси жок.
Ошол мектеп окуу деп атып мына аз жерден 3 үйдү жоготуп коя таштадың. Бас үйгө. Ал монуңду. Бол. Оз урайым баласы. Boş. Улук мырза! Улук мырза! Ассаламалейкум, агай. Ой, келиңиз, келиңиз. Үйгө кирбейсиз, келиңиз. Кандайсыңар? Жакшы, жакшы. Мен Улук мырзаны сурап келдим эле. Мектепке келбей калды. Ой, бул келбей калган окуучуну директор өзү издеп келет экен, Эми ал бир да сабак калтырчу эмес да. Улук мырза азыр жардам берип аткан үйгө, мал карап. Көрсө ал мал карабай эле жашыруун барып жүргөн турбайбы? Аз жерден уйлар жоготуп кое салбады. Ошондо силер мектепке баргандан көрө мал кара дедиңерби? Ооба. Ал болсо жашынып барып жүрүптүрбү? Агай, элестетсеңиз. Байке, балаңыз өзү билимге умтулуп атса, мектепке жиберген ордуна талак айдаганыңар кандай? Аракети бар баланы колдоо керек го. Эми колдоо койгондо эмне? Тамагын берип атам, кийими бүтүн дегендей. Улук келечекте бийиктикке жеткен эр азамат болот. Сыймыктанасыңар, ал элдин керегине тиет. Сиздин атыңызды чыгарат. Ушундай баланы кандай ата-эне тарбиялады болду экен деп айтышат. Бирок чын эле балам башкача акылдуу, Абдан акылдуу. Ошо өзүмдү тартканда өзүмдү. Окууга барабы? Окууга барат буюрса. 2 жумадан кийин сөзсүз барат. Макул. Апаңар соң тамак жасаптыр, Тойдуңарбы? Кана кызым, батаңды берип койчу. Кетпес дәулет, кең пейил береке берсин. Ай Азамат. Ата мен дагы. Эл аман болсун, эл ичинен биз да аман бололу. Ой Азамат балам, амин. Ата, бүгүн кино болобу? Бүгүн телевизор кичине чарчап калыптыр. Андан көрүп китеп окуп берейин, Барам. Элин баары айтып атышат. Үймө үй кыдырып, чыр салып жүрөт деп. Секта ачып алыптыр деп атышат. Секта деп Светеж айткан жокпу? Билбейм, элдин баарын кыдырып жүрсөң айтышат да. Эл айткандан башка эч нерсе билбейт. Көңүл бурба. Сен эмес, мени да айтып атышат. Сени эмне деп? Айгүлдү. Айгүл эмне болуптур? Түн ортосуна чейин отурсуңар. Ар кайсын ойлошот да. Эми сен билесиң да Айгүл гимназия деп чуркап жүрөт. Ушу сөздөргө ишенесиңби? Аял болгондон кийин ар кайсын ойлойт экенсиң да. Туура. Экөөбүз 10 жылдан бери чогуу жашап келатабыз. Сен мени апамдан да жакшы билип калдың. Башкалардын сөзүнө ишенбечи. Мен билем. Бирок эл билбейт да. Суранам, этият болчу. Мектепте үй бүлөңдү унутпачы. Отура бергиле. Отура бергиле. Отура бергиле. Кочкор агай. Бекжанды 1 мүнөткө уруксатпы? Бекжанды 1 мүнөткө уруксатпы? Кел. Бекжан. Бекжан, барабы. Так, муну жастыңарбы? Эми муну жас кылып алдар. Мен билбейт экенмин, агай. Бекжан, сен коркпо.
Мен сага директор катары эмес, жигитче сүйлөшкөн келдим. Темирбектин көзү көрүп калыптыр. Эмне болду эле? Билбейм. Эшиксиз болгонго? Балдардын саны да азайып баратат. Азайса эмне болот? Гимназия жабылат. Ошондо мен эмне интернатка барам анан? Жок. Ага чейин жеткирбейбиз. Балдарды кармап калыш керек. Бекжан. Мен билем сенин сөзүң өтөт. Башында экөөбүз сүйлөшкөнбүз эсиңдеби? Ишиң менен көрсөт деп. Туурабы? Бирок мушташмай жок. Ишилгери болсун батырлар. Айтканыңыз келсин. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Бу будайыңарды чаптыр деп угуп келип калдым. Рахмат. Гапар. О, Карим Ташбалтаевич, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Бу кызылыңарга береке болсун. Рахмат. Түшүмүңөр жакшыбы? Эми завхоз менен мугалим үчүн жакшы эле го. Дұрыс. Не баса? Мектебиңде эмне жаңылык? Мектепке башында балдар жакшы эле чогултканбыз. Азыр жарымы кетип калды. Эмне? Жактырышпадыбы? Сабагыңар көп экен. Кошумча сабагыңар да бар экен, анын үстүнө талаадан балдар бошошпойт атты. Ата-энелери болбойт атты. Элдин кыйналып жатканын өзүң көрүп турасың. Талаадан түшүм албаса, башка киреше жок. Ата-энелер да азыр кыйналып турат. Эми бир сындырым нан үчүн баланын келечегинде тоскоол болгон болбойт го дейм. Элдин баарын өзүңдөй ойлобо. Курсак ач болсо келечек эмес. Күнүмдүгүңдү ойлоп карап турбайсыңбы? Агай, биз сиздей түшүндүрө албайт экенбиз да. Кээ бир ата-энелер кошумча сабактын бизге кереги жок деп балдарын сабактан кийин алып кетип калып атышат. Макул. Алар менен да сүйлөшөм. Келгенде мага айтып койгула. Кээ балдарда эмес. Балдар өздөрү кыйналып түштөн кийин чарчап калып атышпайбы? Анда эс алдыргыла. Күн тартибин кайра карап чыгалы. Агай, азырынча программа менен өтүп турбайлы. Анан кийинчерээк бара-бара киргизебиз да. Мен силерди да, окуучуларды да түшүнүп атам. Бирок азыр биз программа менен иштесек, балдарыбызга заманбап керектүү билим бере алабызбы? Ойлонуп көргүлөчү. Эгерде билимди, методикаларыбызды, ыкмаларыбызды өзгөртпөсөк, жаңылабасак, анда балдарыбыздын билим деңгээли өзгөрөбү? Биздин алдыбызда эң чоң жана маанилүү иш турат. Байкасаңар, акыркы жылдары балдарыбыз артта калып калып атат. Мындай көрүнүш улана берсе, 30-40 жылдан кийин кандай болот? Аны биз мугалимдер ойлобосок, башка ким ойлойт? Жашоодо эки гана жол бар. Бири туура жол, экинчиси оңой жол. А биз оңой жолду тандабайлы. Биздин мектепте 200 окуучу болобу, же 3 окуучу болобу, баары бир окутуп берели. Биз бир баланын тагдырын оңдосок, бул биз үчүн чоң жеңиш болот. Суроолор барбы? Агай, биз башка мектепке өтүнүч эчтик. Эмнеге? Өзүңүз көрүп турасыз, окуучу аз. Сааттарыбыз да аз болуп атпайбы? Консул эже, эми кичине чыдап койгула. 1-2 айда баардыгы оңолот. Көрөсүз, нагрузкадан качып каласыңар. Мени кайрадан тияка чакырып атышат. Ал жерде саатым да көп эле. Орнумду жоготуп коелук деп өтүп алайын.
Эмки кезек меники. Азыр. Сен уже uzun tur ойнап атасың го. Азыр дедим бей. Ой, келбейсиңер бели. Тамак муздап атат. Азыр. Япа. Эмне апа? Тургула давай. Тур. Замир, сен ертеңден баштап биздин гимназияга өтөсүң. Жакында окууну бүтүрөсүң. Ошого дарыдашың керек. Айттым го сизге. Сиз иштеген жерге барбайм деп. Эмне болуп кетти? Мен эмне сени аяктан жеп коёмбу? Кечке аңдып айламды кетиресиз. Анын үстүнөн балдар да ашылдыңдашат. Күндө 20 мүнөт басмак белем. Бул айылдан тиги айылга. Барасың. Барасың. Барбайм. Сенин тилиң узарып калыптыр. Кыскартып коет окшойм, а? Тойдум мен. Бери кел. Азыр ичим ооруп атат. Саламатсыздарбы? Эмне сабак баштар элекпи? Ичиле окуучу келиптир. Сиздин сабагыңыз кабы? Жок. Гимназия боюнча.